أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatly cemaat, Allah Taala barыңыздардың ниетіңіздерді тілегіңіздерді қабыл қылсын. Біз дайым эле жумада айтабыз. Жаттап келе қалсаңыздар керек, кимде екен Аллах Тааланың үйлерінен болған біреуге басып келчі болса, Құдай Таалам бір қадамына соғып жатса, бір қадамына күнәлерін кешірем деген. Құдай Таалам әрбірімізден басқан 10 қадамымызға соғып жазған болса, сол қадамымыз менен иншаллах Аллах Таала өзі бізден пендешілік қылып кетірген кемшіліктерді кешірген болсын иншаллах. Эми туғандар, бізден бүгінгі темамыз бұл ұяттуулық имандан деген тема екен. Ұяттуулық, ұят жөнінде. Ұят деген өз емне десе, сол пайғамбардың хадисінде де келеді. Сен өзіңнің уруыңда, өзіңнің қауымыңда бір ақсақалдан қандай ұялып айыбыға тұрған болсаң, Құдайдан да ошондой ұял дейді да баяғы жерде. Мысалы, сырттағы тануасы сыйласып, сырттағынан ұялбашы мүмкін, бірақ өзіңнің уруыңда, өзің айылыңда бір атақты бақты бір кішінен қандай ұялып тартынсаң дейді, Құдайдан да ошондой ұялыш керек дейді. Біз олсам не? Ошол пендеден ұялбаған екен Құдайдан тақырлы ұялбайды да. Тақырлы ұялбайды. Біз олса Пайғамбар хадисінде келеді: "Ал-иману бид'ун ва саб'уна ау бид'ун ва ситтуна шу'ба." Иман 60 қанча бөліктен, 70 қанша бөліктен тұрады. Афдалуха, анын ең жақсысы ла илаха иллаллах ва аднаха имататул ада анит тариқ. Анын ең төменгісі жолдағы бір зиян нәрсені жолдан алып қою дейді. Ошоның уландысында вал хаяу шу'батун минал иман. Уялудан бұл имандың бір бөлігі дейді. Демек, ұяттуулық бұл имандан бұл есептеледі екен да. Ұяттуулық бұл имандан бұл есептеледі екен. Эми дагы бир хадисте келет. Аллах Таала уялчаак, берешен зат. Аллах Таала уялчаак, берешен зат. Эгерде пендеси эки колун көтөрүп, Аллах Таалага дуа кылып бир нерсени сураса, муктаждыгын сураса, Кудай Таалам ошол пендесин куру кол кайтаруудан уялат дейт. Карасаңыздар, мындай өзгөчө хадис экен да. Биз эмне дуа кылгандан уялып атабыз го. Дуа кылгандан уялып атабыз. Аллах Таала куру кол кайтаруудан уялам дейт баягы жерде. Карасаңар, ошондуктан бүт бардыгын биз Кудай Тааладан сурашыбыз керек. Ошол нерсеге биз көнөлү. Арча дуа кылганда биз ошо Кудай Тааланы ортого салып дуа кылсак, Аллах Таала ошол уялат экен да. Беришин зат, берет дейт. Бир ошо дуада дагы бир нерсени бир эске сактап калгандар туугандар, дуа кылганда Кудай Тааланы ортого салып сурасак, ошондо уялат да. Аллахым өзүң берешенсиң. Аллахым өзүң менин дуамды кабыл кылган. Аллахым менин үй бүлөмө ден соолук берген. Аллахым ушу ооруган мен туугандарыма өзүң шифа берген деп туруп, Аллах Тааланы ортого салып туруп биз дуа кылышыбыз керек экен да. Биз болсо дуа бер десе, ошол өзүбүздү элестетип алабыз да. Өмүрүң узун болсун. Жегениң жүзүм болсун деп туруп баягы жерден не? Справка жазып берип коебуз баягы жердечи. Бул жерде ошо дуа деген биз Аллах Тааладан сурашыбыз керек да туугандар. Аллахым биздин дуабызды кабыл кылгын. Аллахым мына ооруп жаткан бир туугандарыма өзүң шифа берген. Аллахым ошо соодасы болбой жаткан бир туугандардын соодасына береке берген. Аллахым карызга батып калган менин бир туугандарым бар экен. Ошолорду карыздан котулушуна өзүң жардам берген деп туруп, эмне Аллах Тааланы ортого салып сураны үйрөнөлү туугандар. Ошондо эмне Аллах Таала угуучу, берүүчү, бардын сураганды берет. Берешен уялчаак дедик. Демек өтө сонун хадис, дагы бир кайталап коеюн. Аллах Таала уялчаак, берешен зат, кайсы бир пендеси эки колун көтөрүп сурана турган болсо, ошол пендесин куру кол кайтаруудан уялат дейт. Мына туугандар. Карасаңыздар, ошондуктан биз Аллах Тааладан сураналы. Анан кийин Куранда эмне дейт? Ошо кийим жөнүндө либасу тaqwa залика хайр дейт. Эми кийимдердин жакшысы бул таквалык кийими дейт. Таквалык дегенде бул Кудайдан коркуу деген мааниде. Кудайдан коркуунун эң жакшысы бул деген эмне экен? Уялуу экен да. Уяттуулук бул Кудайдан коркуунун эң жакшысы. Таквалык жөнүндө айтылат го, мисалы, көчөдө барасаң,
тикендер болса ошол жерде менин этегиме жабыш кылбасын деп этегиңди көтөрүп кичине мындай абайлап өтөсүң го. Ошону такыбалык дейт. Демек, уяттуулук дагы ошонун эң жакшысы экен да. Эң жакшы такыбалык, эң жакшы кийим бул такыбалык десе, такыбалык деген ошол уяттуулук деп дагы бизде алымдар сүрөттүк. Эми негизи эле алып караганда бизде ошо уяттуулук 3 түрдүү болот экен. Уяттуулук 3 түрдүү болот экен. Биринчиси бул Аллахтан уялуу. Биринчиси Аллахтан уялуу. Экинчиси элден уялуу. Үчүнчүсү өзүңнүн нафсиңден уялуу деген нерсе бар экен да. Уяттын 3 түрү бар экен. Эми ошол 3 түрү мындай бир элестетип көрүңүздөр сиздер. Ошол үчөө бизде барбы? Мисалы көбүнчө сизде барбы же сенде барбы десең көпчүлөр айтат, эмне молдолор эмнеге бүт эле элди кекетип сүйлөйсүңөр дейт. Ошого мен азыр өзүмдү кошуп айтайын. Бизде барбы мисалы ошо элден уялуу, өзүңнүн нафсиңден уялуу деген нерсе. Эми пайгамбар хадисинде келет, "Истахию миналлахи хаккал хая." Силер Аллах Тааладан чындап уялгыла деп атат да. Ошондо сахабалар сурап турат, "О Расулалла, Аллах Тааладан биз кантип уялышыбыз керек? Чындап уялуу деген кандай болот?" десе, пайгамбар айтат, "Кимде-ким башын сактаса, жана башын курчаган нерселерди сактаса" дейт биринчи. Экинчи, курсагын жана курсагын курчап турган нерселерди сактаса. Андан кийин дүйнө кооздугун таштаса, жана өлүмдөн кийинки адамдын денесинин чирип кетүүсүн дайыма бул эске сактай турган болсо, Кудай Тааладан чындап уялган болот дейт. Эми карасаңыздар, уят деген нерсени бул башта айтып атат да. Эгер сен Кудайдан уяла турган болсоң, Кудайдан башкага башыңды ийбе дейт бизде. Кудайдан башкага башты ийбеш керек. Баш эмне? Кудай үчүн ийилиш керек. Анан башты сактаса, анан башты коргогон нерселерди, курчаган нерселерди сактаса, бул чыныгы уялгандык деди го. Эми кандай десе, башты эмне курчап турат? Башыбызда көзүбүз бар. Демек, Кудайдан корко турган болсоң, сен көзүңдү сакта деп атат да. Көздү сакташыбыз керек. Бул көздү сактоо дагы бул эмне? Уяттуулукка кирет экен. Кудайдан чындап уялуу бул көздү сактоо. Көздү сактоо дегенде биз мисалы жаман кинолорду көрбөш керек, жаман сүрөттөрдү көрбөш керек, көчөдө чоочун аялдарга көз артпаш керек, баягы жерде. Бүт көздү сактап жүрүш керек. Ал эмес бизде шариятыбызда сен бирөөнүн эшигине бара турган болсоң, эшикти такылдатканда, ошо эшиктин бул жагына же аркы жагына тур дейт да. Анткени эшикти ачканда сен үйдүн ичин көрүп алба дейт да. Ошонун ичине артыңды салып тескери карап тур, же бер жагын, бер эшиктин арт жагына өтүп ал дейт да. Себеби үйдүн ичин көрүп калба дейт да. Эми анын үйүнүн ичинде мүмкүн ошо бала чакасы, мисалы аялы же кызы жүргөндүр, мисалы үй кийим менен. Көрбөйсүздөр, демек көздү сакташ керек дейт. Эми бул ошол уяттуулукту сактоонун бир жолу дейт. Эми ошол эле убакытта биздин башты курчаган нерседен эмне? Кулак дагы бар да. Кулакты дагы сакташыбыз керек. Эгерде чындап Кудайдан уяла турган болсок, Кудайдан уялуунун чыныгы акысы бул кулакты сактоо дейт. Кулакты кандай? Жаман сөздөрдөн, уят сөздөрдөн сакташ керек, гыйбат сөздөрдөн сакташ керек, жаман нерселерди угуудан сакташ керек. Биз болсо эмне? Өзүң бул жакка карасаң эле ошо кулакты локаторго таштап коесуң да, мында кандай сөз болуп атат, эмне сөз болуп атат, бүт баарын ошол жердечи. Көрбөйсүңбү? Бул дагы эмне экен? Ошо уяттуулук дейт. Кулакты сактоо. Эми сактоо дегенде мисалы арам деген нерсе бар да, туурабы? Адал арам деген нерсе бар. Ошо адал арам деген нерсеге эле көңүл буйрса, бул эмне? Уяттуулук өз ордуна келет. Эми карасаңдар, башты курчаган нерселерди сакта дедик. Көздү айттык, кулакты айттык. Ошону менен бирге биздин ошол эмне? Оозубуз дагы сакташыбыз керек да. Кудайдан чындап уяла турган болсок, жаман сөздү сүйлөбөш керек. Уят сөздөрдү сүйлөбөш керек. Бул уяттуулук да. Кудай Таалам ошо бизге оозду берип атса, тилди берип атса, ошонун эртеңки күнү сурагы бар да. Мен сага оозду бердим, тилди бердим, эмнеге сен сарттадың деп сурайт да. Туура? Кудай сактасын, мына сыртта көрүп атасыздар, мына дудуктарды. Сүйлөгөнгө зар, сүйлөсөм экен деп
сүйлей албай, түшүндүрө албай, жөн эле кыжалат болуп туруп жүрөт көпчүлүк дудук бөртөгөндөр. Сүйлөп кетсем экен деп. Биз болсо сүйлөйбүз, бирок ошол тилибизди каяка сартап атабыз. Кудайдан уялбастан гыйбат кылабыз бирөөнүн кемчиликтерин айтабыз. Өзүбүздө кемчилик жокпу? Толтура кемчилигибиз бар. Себеби бизде эреже сен тилиңди зикир менен нымдап тур дейт да, дайыма субханалла, алхамдулилlah, Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр деп айтышыбыз керек да. Анан тилим бар деп эле ар нерсени биз айта бербешибиз керек. Ар нерсени айта бербешибиз керек. Ошон менен берсе бул эми сүйлөө боюнча. Эми ошол оозубуз менен бир тамакты да жейбиз да, туурабы? Кудайдан уялсак биз адал тамак жешибиз керек экен да. Адал тамак жешибиз керек экен ошол оозубуз менен. Мына туугандар. Эми бул жерде анан ошол менен биргеликте анан башы Аллах Таалага гана биз башыбызды ийишибиз керек, Аллах үчүн. Демек бул жана уяттуулуктун биринчи түрүн айттык. Эми экинчиси курсакты жана курсакты курчаган нерселерди бул сакташ керек дейт. Курсак туура. Курсакты курчаган нерсе эмне турат? Курсактын үстү жагында биздин жүрөгүбүз турат, ылдый жагында абиретибиз турат. Ошол эки нерсени сакташыбыз керек экен, курсак менен кошо. Жүрөк ооруларынан өзүбүздү биз сакташыбыз керек экен да. Жүрөк оору дегенде кандай? Инфаркт деген оорулар эмес. Көр албастык деген нерсе бар, кызганыч деген нерсе бар. Ошонун баардыгы жүрөк ооруларына кирет. Бул шарият боюнча алган оорулар ушул да. Эми Кудайдан уялышыбыз керек. Эми Кудай Таалам бериптир. Аллах береке берсин дешибиз керек да баягы жерде. Аллах Таала мага берип бериптир. Алхамдулилlah. Мүмкүн мен ошого татыктуу эмесмин. Мүмкүн мен ошону көтөрө албаймын. Ошо мүмкүн берген эместир деп туруп, биз шүгүр кылышыбыз керек да. Ошондо биз жүрөк оорулардан арылат экенбиз. Канчалык биздин тилибиз зикир менен алек болсо, жүрөгүбүз тазарат экен да биздики. Жүрөгүбүз тазарат экен туугандар. Эми андан кийин бул аврет деп коет. Пайгамбар хадисинде келет го, силер эки эринин ортосуна, эки бутуңардын ортосуна силер мага кепилдик берсеңер, мен силерге бейишти кепилдик берем деген да. Көрбөйсүздөр. Эми ошо курсак дегенде бул жерде ошол нафси деген нерсе бар да. Нафси деген нерсе бар. Курсагың ачканда эмне болсо жеп койгуң келет го. Баягы жерде. Көрбөйсүздөр. Демек, эгер Кудайдан уялсак, ошондо биз адал нерселерди жешибиз керек. Аллах Таала буйрган нерселерди жешибиз керек. Эми курсак ачып атат да деп уурлук кылбашыбыз керек. Баягы жерде бирөөнүн акысына тийбешибиз керек, бирөөнүн акысын жебешибиз керек. Курсак ачты деп эле жолдон чыккан нерсени жей бербешибиз керек. Мына ошонун баардыгы бул Кудайдан уялуу. Эгерде Кудайдан уялсаң, сен курсагыңды дейт, анан курсакты курчап турган нерселерди сактагын дейт. Бул дагы уяттуулуктун бир себеби экен туугандар. Эгерде биз ошо арам тамак жей турган болсок, 40 күнгө чейин биздин дуабыз кабыл болбойт дейт. Сен курсакта тура берет экен ошо 40 күнгө чейин. Ал дегени 40 күн сен намаз окубай эле кой деген сөз эмес. Намаз окуй беребиз, парыздан кутулабыз, бирок сообу жок деген сөз туугандар. Биздин дуабыз кабыл болуш үчүн, намазыбыз кабыл болуш үчүн биз Кудайдан уялышыбыз керек. Уялыш үчүн адал тамак. Мисалы, ата-бабаларыбыздан бери келаткан сөз бар го. Нәпсиңди тый, алкымыңды таза сакта деп ата-бабаларыбыздын сөзү бар да. Алкым дегени билесиздер, ушул жерде таза тамак өтсүн деп атат да. Адал тамак өтсүн деп атат да. Демек, ошо уяттуулукка мурдатан эле бизди ата-бабаларыбыз тарбиялап келген экен. Андан кийин үчүнчүсү, бул хадистин 3-чү бөлүгүн карасаңыздар, ва тарака зинатул хаяти дуния дейт. Бул дүйнө коозуктарын таштоо дейт. Ва закарал мат. Жана өлүмдү эстеш керек, өлүмдөн кийинки баягы чирип жок болууну эстеш керек дейт. Ошондо сен Кудайдан чындап уялган болосуң дейт. Эми дүйнө коозугу кандай? Мисалы, кошунаңда 2 кабат үй болсо, мен 3 кабат салышым керек. Андан мисалы, негизел алып караганда, бала чакам көп болсо, бай болсом деп ниет кылат го, бул жерде. Ал өзү бул сыноо экен да, Кудай Таалам тарабынан берилген. Куранда келет: "Иннамал амвалу вал ауладу фитна." Байлык, бала чака бул фитна. Ошо азгырык.
деген аят бар да баягы жерде. Демек, бар ошол нерсеге кызыгат экен да. Ошол нерсени биз эмне ташташыбыз керек экен да, өтө кооздуктан. Өтө кооздукка биз бериле турган болсок, анда биз Кудайды, башкаларды унутуп калат экенбиз. Менин бир досум бар эле, Арапта. Анан ошол баласы 9 бара жаттап койгон. Bir gün balam deydi, kişine kıcırga tiyip koydu ele, vurdum deydi. Bayağı yerdeci. Vursam deydi, 9 yaştaki balasının sözünü karasanızlar. Ata, men bilem seni, ne sebepten men urup atkanыңды deydi. Nege desem, ve jana kuni Kur'an'dan okugamın. İnnemen amval vel avladu fitna. Baylık, balaçaka fitna degen. Men senin balan bolam o. Oşağa men urup atasın deydi. Bayağı yerde karasan, kişindeki bala, oşağa oylanıp atadı. Demek biz oşa koozduktu dagы biz taşlaşыбыз керек. Эми ташташ керек дегенде бир отола эле өзүңдө акчаң бар болуп туруп жамак кийим, жыртык кийим кийиш керек деген сөз эмес. Бул жерде экинчи тарабы дагы бар. Аллах Таала кайсы бир пендесине байлыкты берсе, ошо байлыкты ошол пендесинин үстүнөн көрүүнү Аллах Таала жакшы көрөт дейт. Сенде акчаң барбы, ошого жараша кийин. Бирок ысырап болбош керек да. Misal bayağı Kırgız'da söz var mı? Bozmuşuktu, targılmışıktı, çiçkan karmasa boldu deyip ko bayağı yerde. O şoğum ne? Sakşinde jaraşıktı, kiyim bolsa o şoğum negizi jetet, karaganda. Bizde ötü aşağı çağıp getiriyoruz da bayağı yerde. Ötü aşağı çağıp getiriyoruz. O şoğum ne? Kiyim keçi jağınan dağın. Menin o şoğum mırdak saktardağın aytkamın, bir tanışlarım bir özü var. Özüne tın da. Oşol kişineke öyle bir maşineni ayda yürüyor da, bir Mazda maşinesini ayda yürüyor. Çoğun bir jipke dele küçük jetip koyayım, çoğunrak maşine aydabaysın mı dep dostlar, tanışlar aytsa, emi deydi, at jetken jerge eşek da jetep deydi. Men deydi, Kuday Taala'ndan uyalam deydi da bayağı jerde. Men deydi, oşol cuma sayın 2000'ge kuysam oşol jetet eкен deydi, bu murdarak. 2000'ge benzin kuysam oşol Mazdama jetet eкен. Men çoğun maşina desem, külüne 2000 so'mga benzin kuysum gerek eкен. Andan körü deydi, men oşol 2000'ge benzin kuyup turup kalgan akçаны bir jetim jesirge men jardam bersem, oşol jakşı emespi deydi. Karasaňar ya bayağı jerde. Demek bu jerde ne? Oşo amal kılıp atat da, "Wa taraka zinatul hayatud dunya." Bul dünya kozduğunu taşlap atat bayağı jerde. Bul dünya kozduğunu taşlap atat. Demek şimdi öyle karasaň, al ne bir cumaga bir ayga bolgany 8000 ketet eken deydi. A bolbosa deydi, men çoň maşina desem 60000 ketet eken deydi da bayağı jerde. Karasaň, bayağı jerde ne? Oşo jana hadiske amal kılıp, men Kudaydan uyalam deydi erteň. Barda öyle uşunçalı men ısırap kılgan bolboyt. Ana ko'ra oşonu men Allah üçün bereyin jardam, oşol ahirette meni tosup alat deydi. Oşol jetimlerden sүйүнүчү, jesirlerden sүйүнүчү, oşolordun maga kılgan duası oşol maga jetet deydi. Karasaňar, demek bu жерде ne? Janakı oşol emege uyattуулuk degende oşol kirip ketet da. Yandan ki ve zakaral maut deydi. Ölümde isteşiş gerek da. Bayağı ne? Kaysı vak bolbosun, ölüm kokus kelet da. Oşo kokus kelgen ölümden saklanışыбыз gerek. Oşo ölümdü istep dayadanışыбыз gerek. Eger ölümde isteseň, bol dünyanın damı ketip kalat eken da. Ölüm kelip kalsa, şunu bari kalat da oşul maşinemden. Oşul çoğun uyumda ne kalat da dep durup ne? Atamga kadimkidey bir başkaça oy kelet eken de bayağı jerde. Misal ölüm kokus kelet. Ölüm kokus kelet eken de. Oşol ölüm kokus kelse, oşo da biz ısırap kalabız da. Toyga meylem dayardanat eken de, 1 yılda, 2 yılda dayardanat eken, emi elge bunu öğrem, tigini öğrem de dayardanat. Ölüm kokus kelet, oşonda dağın bizde çıgaşa da, toy menen ölümden ayırması jok bolup kaldı bizde hiç. Ölüm çıkan yerde biz jardam berişimiz gerek. Kokus da doğru. Hiç kim dayar emes da kokus kelet. Oşonduktan biz ölümde isteşimiz gerek. Emi oşol erteňele ölöbüz, ölgönden keyin kömülöbüz, kömülgönde emne biz çirip jok bolabız. Çiribиz baribir. Oşo sebepten bu ne? Denege köp ele koňul böle bermешimiz gerek. Aşykça ele. Biroq negizi bu dene amanatını saktaşybız gerek. Biroq saktaganda emne? Kıyanat kılıp başımız gerek. Tamek tartı aram, arak içi aram, sigaret çeği aram, nasoyatı aram. Oşo netlerden alıp boş gerek. Adal tamakta ne özünün norması menen jeytigan bolsak, bu deneni saktagan bolabız da. Bizde kevler var. Bugün men toq netin jeyim men bugün. İndük jeyim kelip otat. Bugün men uydun etin jeyim kelip, koydun etin jeyim deydi. Oşol janında özünün bir tugan inisi, ejesi bir aydan beri et jeylik.
Көрбөйсүңөр. Ошондуктан биз эмне ошол адамды өлүмдү эстеш керек. Өлүмдү эстегенде барып өлөбүзбү? Демек ошо өлүмгө даярдык көрөлү да. Ысырап деген нерседен биз алыс болушубуз керек. Андан кийин кайра эмне өлгөндөн кийин барыбир чирип жок болот экенбиз. Чирип кетет экенбиз. Ошо чирип жок боло турган денени ойлоп туруп, Кудайды унутуп калбайлы туугандар. Кудайды унутуп калбайлы. Анткени карасаңар, өлөбүзбү? Бар башында өлүм бар. Өлбейм деген эч ким жок. Мисалы мен ошол отурган жеримде жаным чыгып кетиши мүмкүн да. Гарантия жок да, кепилдик жок да, туурабы? Эч ким кепилдик жок. Эми ошол бир көрүп казган кишинин сөздөрүн угуп калдым да. Адам чирип жок болот дегенге. Адам куртайт экен го, эмне курт барбы деп сураса, тиги киши айтат. Жердин астында каяктагы курт дейт. 2 метр ылдыйга көмүлүп атса дейт. Ал курт адамдын өзүнөн чыгат дейт. Адамдын өзүнөн чыгат дейт. Адамдын өзү курттайт экен да, ошо курттар адамды жеп бүтүп туруп, анан бири-бирини жеп бүтүп туруп, ошондо эч нерсе калбайт экен да. Карасаңар. Эми мен ошол хадисти окуганда эсиме келе берет да. Эми тагдыр экен бай биз иманбыз да бул жерде. Иман болгондон кийин бай жаназага барабыз. Бирөөнү көмүп туруп, бир 2 айдан кийинби кайра изгумация деп кеткен, кайра казыш керек болуп калды. Ошондо молдеке өзүңүз жаназа окуп көмүп бердиңиз эле, өзүңүз кайра башында туруп бериңиз, биз кайра мөрдөн ачыш керек болот деди. Анан бардым да. Бардым ошол жерде. Анан баягы жерде 2 ай өтүп кеткен, чындап эле баягы өйлүктү алып чыгып туруп карасак, адамда кадимкидей чындап эле курт болот экен да, баягы жердечи. Курт болот экен. Курттар кирип чыгып ойноп жүрөт жөнүнө баягы. Кожалар тешип кирип чыгып жүрөт да баягы жерде. Чындап эле мен ошондо ойлодум да, чындап эле жерде курт жок экен да. Каяктагы курт 2 метр ылдыйда. Адам өзү курттайт экен да. Адам өзү курттап, ошо чирип жок болот экен баягы жердечи. Көрбөйсүздөр, эми ар жагын айтпай эле коеюн. Ошондон туугандар, эгерде биз өлүмдү эстеп, өлүмдөн кийин чирип жок болууну эстей турган болсок, чындап Кудайдан уялаган болот экенбиз да. Бар бөлөбүз да. Ошол себептен эмне тойгондон ашы арам. Мисалы өтө тоюп албашыбыз керек. Ашкызанды 3кө бөл дейт го бизде. Бир бөлүгү тамакка, бир бөлүгү ошо сууга, бир бөлүгүн дем алынга кой дейт. Ошону эле жесек, ошол жетет экен. Бизде болсо эмне өтө эле көп жеп коебуз да. Аз жеп ошону көнсөк, баардыгы өз ордуна келет. Бул эмне Кудай Таала мага берип атат деп эле жей берсең, бул уятсыздык экен да. Кудайдын бергенин дагы эмне уялып, кичине уяттуулук менен кичине экономдошубуз керек экен да. Башкаларга бөлүшүбүз керек экен. Пайгамбардын хадисинде келет го, эгерде силер шорпо кусаңар дейт, суусун көбүрөөк куйгула дагы эмне кошуналарга бергиле дейт. Мынке туугандар. Өзү негизи мен мурдагы сабактарда айтканмын, адамдын өзүнүн ашказаны өзүнүн мушту мындай эле болот экен. Муштуңуздар түйсөңүздөр бардыңыздар мындай. Ушул тамакка тоет экенбиз өзү бизчи. Ушунча тамак өзү жетет экен өзү бизде мындай норманы алып караганда, муштумча тамаккачы. Биз о тамакты бүт тоюп алып туруп, десертибиз ушунча болуп атат да, туурабы? Башкадан 3кө бөлдөт, 3өөнү толтуруп тамакка тойгузуп, анын үстүнөн суусундук чайпайды ичип, анан ушунча муштумдай болгон десерт жейбиз да үстүнөн. Эми бул каяктагы ден соолук. Ошону туугандар кичине Кудайдан уяла турган болсок, ошону эстеш керек. Демек, мен дагы бир эстегетип коеюн. Кимде-ким мисалы Алла Тааладан чындап уялгыла десе, сахабалар не деди? О пайгамбар, биз кантип уялабыз десе, не деди? Кимде-ким башын курчаган нерселерди сактаса деди. Курсагын курчаган нерселерди сактаса, дүйнө коозун таштаса, өлүмдү жана өлүмдөн кийинки чирип кетүүнү эстесе, бул чындап Кудай Тааладан уялган болот деди. Мына демек, уяттуулук жөнүндө бир эле хадисти мисалы канча бир 20 минутта сүйлөдүк окшойт. 20 минутта сүйлөдүк окшойт туугандар. Пайгамбардын бир хадисинде келет: "Ал-хаяу куллуху хайр." Уяттуулуктун баары жакшылык дейт. Уяттуулуктун баары жакшылык дейт. Уялабызбы демек бул жакшылык. Анан уяттуулук дагы экиге бөлүнөт экен. Биринчиси туаса, экинчиси эмне үйрөнгөн уяттуулук. Туаса, мисалы кичинекей баланы шымыңды чеч десең чечпейт го. 2 жаштагы бала шымын чеч десе чечпейт. Туаса уяттуулук деген нерсе бар да баягы. Туурабы? Туаса уяттуулук. Табиятынан уят кой, авратты көрсөтпөш керек деп аны билет. Андан кийин экинчиси үйрөнгөн. Кийин чоңойгондо элдердин арасында мисалы бир күнөө ишти, бир төрөмөс ишти кылуудан айыгып уялып калат экен. Муну кийин үйрөнөт экенбиз бизчи. Кой уят ушу элдердин арасында мен сөгүнбөйүн. Уят болот. Атамды мен дейт, баланчаны уулу экен, сөгүнчө экен дебесин деп туруп уялып, кийин үйрөнө турган нерсе да баягы жерде. Бул не? Ошол эки түрдүү экен.
Анан күнөө кыла бере турган болсок, ошо күнөө бул уяттуулукту кетирет дейт. Күнөө кылсак жүрөккө точка болот экен, дагы күнөө кылсак жүрөккө точка, жүрөктү кара басып калса, адам уялбай калат экен да. Уяттуулукту күнөө кетирет экен. Ошондуктан биз күнөөдөн алыс болсок, бул Кудайдан чындап уялган болот экенбиз да. Кудайдан уялган адам күнөө кылбайт негизи. Ошого хадисте келет да. Эгерде сен Кудайдан уялбасаң, каалаганыңды жасай бер дейт го. Кудайдан уялбагандыктан да ошонун баарысы. Эми бул жерде Хазрет Умар айткан экен, кимдин уяттуулугу азая турган болсо, демек анын такыбалыгы азаят. Кимдин такыбалыгы азая турган болсо, анын жүрөгү өлөт деген экен. Бул жерде. Карасаңыздар, жүрөк өлөт дейт. Негизи алып караганда бизде кээ бир алымдардын айтуусу боюнча акыл адамдын жүрөгүндө болот дейт. Билесиздер ошону? Биринчи угуп атасыздарбы? Кээде акылың жетип турат, жүрөгүң такыр эле макул болбой туруп алат го. Ошол себептен биз жүрөк менен да кеңешип коюшубуз керек кээде. Ибн Масудтан айтылганда бир сөз бар экен: "Ман ла ястахи минан нас, ла ястахи мин Аллах." Ким элден уялбаса, ал Кудайдан уялбайт дейт. Ар бир диндин өзүнүн кулук мүнөзү бар. Исламдын кулук мүнөзү бул эмне экен? Уяттуулук дейт. Уяттуулук бул ислам дининин бул нерсе экен, бул мүнөзү болуп эсептелет экен. Эми ыймандуулук менен уяттуулук экөөсү эгиз дейт. Бирөөсү көтөрүлсө, экөөсү да көтөрүлүп кетет дейт. Бирөөсү кетсе, экинчиси дагы кетет дейт. Кудай сактасын. Эми карап көрсөк, бул жерде ошол уяттуулук кеткендиктен ушундай бир заман болуп калды. Азыркы заманда карасаңыздар, пайгамбардын хадисинде келет го, касият, арият дейт. Кийимчен жылаңачтар чыгат дейт. Кийинип алган, орусча айтмакчы, прозрачный. Денесин бүт байлыгы көрүнүп турат. Тор кийимдерди кийип алганда. Ошентип кийинген аялды карап турган ошо эркектерде дагы уяты жок да. Кой уят мен досторумга эмне дейм? Кошуналарга эмне дейм деп туруп, эркек да ошондой нерсени тыйыш керек да. Бул неме? Кудай Таалам өзү сактасын. Мисалы, пайгамбар хадисинде келет, Хазрет Усман ушунчалык бир уялчаак дейт. Андан периштелер дагы уялат деген да. Көрбөйсүздөр. Ошондон тугандар уяттуулукка кичине көңүл буралы.